Ата энеге өзү команда берген жагат экен да, мындайча айтканда бул баары подсознательно деп коет, өзү байкабаган абалда баласын башкарган, мындайча айтканда адамдын эгосу бийликти каалайт экен. Адамдын эгосу кайсы бир адамдар баш ийип турушун каалайт экен да. Ошол себептен биз балабыздын биз бир айтканда үйдү жыйна десек, үйлөрдү жыйнап, тамак жаса десек, сразу тамакты жасап, сабакты оку десек, сразу окуп кое турган нерсени каалайт экенбиз да. Бул биздин канчалык бир деңгээлде ушул мамилебиз же ушул түшүнүктөрүбүздүн ката экендигин түшүнүшүбүз керек. Ал үчүн кандай кылабыз? Эгерде өспүрүм балага өзүнүн мисалы үчүн сөзсүз түрдө бир туугандары барбы, жалгызбы, ал ар бир апанын немесине жараша, мындай түшүнүктөрүнө жараша түшүнүш керек да. Бир Венера Бөкөтаеванын бир түз эфирин көрүп калдым. Ошол жерде ак кара, черный белый ой жүгүртүү деген түшүнүктү айтып өттү да. Мисалы үчүн дейт, ал жерде күйөөнү сыйла десе, таптакыр сыйлап, күйөөсү аны баягы укуктарын тепсе дагы урушпай только сыйлаш керек экен, бир гана сыйлаш керек экен деп жашап калган адамдар деле бар. Чек араңды корго десе, мындай кетчик эле согушуп урушуп калган адамдар бар. Мындай балансты кармалбаган, ортолукту кармалбаган, өзүнүн шартына жараша түшүнбөгөн ой жүгүртүүлөр бар. Шартка жараша, эмнеге жараша ойлонуш керек деп айтты да. Ошол сыңары албетте баардык маалыматты шартка жараша, жагдайга жараша баланстык карманып ойлонгонубуз, ой жүгүртүү менен маалыматты кабыл алсак да. Мисалы үчүн ошол апалар биз өзүбүз байкабаган абалда команда бергенди каалайт экенбиз, жактырат экенбиз да. Эгерде биз балдарыбызды ошентип команда берип жүрө бере турган болгон болсок, анда эмне болот экен? Натыйжасы кандай болот? Балдар 5 жашта дагы команда бере берсек, 45 жашка чыгып калса деле команда бере турган болсок, бактысыз өмүр, бактысыз жашоо өтөт экен. Кандайча болушу мүмкүн? Мисалы, ата энеси тандаган окуу жайга окуйт, ата энеси тандаган кесипке иштейт, тандайт, ата энеси тандаган күйөө же болбосо аялга турмушка чыгат, ата энеси тандаган иш аракеттерди жасайт. Иш кылса ошентип жүрө берет дагы, 40 жашы 45ке чыгабы, 50ге чыгабы, жашоосу супсак, бактысыз өткөн өмүрүн сезет да. Башкача айтканда, ал жерде өзү жок, өзүнүн каалоолору жок, өзүнүн кызыкчылыгы жок, өзүнүн жашоосу жок, өзү жок. Анан булар өмүр бою бактысыздыкта өтүшөт экен. Демек биз өспүрүм балдарыбызга бир жумушту дайындаганда, мен оюм качып кетти ушул жерден, бир ишти бере турган болгонубузда, жалгыз балабыз болобу, эркек бала болобу, кыз бала болобу, бир туугандары болобу, конкреттүү түрдө өзүнүн милдеттери болуш керек. Мисалы үчүн, кыз бала сөзсүз түрдө чай ичип өткөндөн кийин, тамак ичип өткөндөн кийин идиштерди жууп, тамак жасап, үй жыйып, бир күндө 3 ушул милдети болуш керек да. Ушул 3 эле милдети. Үй жыйуу дегенде генеральный уборкага албетте апа жардам бериши мүмкүн, бирок күндө үйлөрдү бир сыйра пылесостоп, чаңын сүртүп коюу кыздын милдети. Эркек балага деле ушул сыяктуу өзүнүн милдеттери болушу мүмкүн. Эгер бир туугандар болгон болсо, тандоо кылып бөлүшүп алгыла. Башка бир туугандар болсо, тамакты ким жасайт, үйдү ким жыят деп туруп, эркиндик берип тандоо кылып алышыбыз керек экен да. Же болбосо тажап кеткенде бир жумада же бир айда алмаштырып, кезектешип алмаштырып турсак да болот. Андан кийин ошол милдеттеринен башка ал милдеттерди бала айттырбай, дедиртпей өзү билип кылыш керек. Милдеттеринен башка ашыкча иш бере турган болсок, анда сурануу менен, абалыбызды түшүндүрүү менен, мындай: кызым, мен аябаганда бүгүн чарчап турам, суранып сенден, кийимдерди жууп койчу, же болбосо суранып сенден, мындай кылып койчу, кандай десиң деп сурануу менен и аткарып бүткөндө аны мактоо менен, ыраазычылык билдирүү менен кабыл алышыбыз керек экен. Сындабай, айыптабай анын кылган иштеринчи. Эгерде сын айткыбыз келип чыдабай кетип атсак дагы, бир мактоо, бир сын, же болбосо 2 мактоо, бир сын. Ушул ишти кылып койгонума мен аябагандай кубанып атам. Мен чарчап турганыма бул жардамың мага аябагандай жеңилдик берди, пайда берди. Сенин чоңоюп калганыңа мен сүйүндүм. Бирок эмдесинде мындай кылып койсоң жакшыраак болот, же болбосо кийимдер тазараак жуулат деп айтканда кыздын көңүлүнө катуу тийбейт. Ал кайра ошол ишти айтканыңызда, мындайча айтканда, чын дилден аткарууга даяр болот да. Мына ушундай экен. Демек,
мисалы үчүн үйлөрдү мисалы дагы кандай, эгерде биз баланын милдеттеринен тышкары кайсы бир милдетти бере турган болсок же ишти дайындай турган боло турган болсок, азыр сен бүгүн үй жыйыш керек, азыр жыйып коесуңбу же кечинде тамактан кийин жыясыңбы? Хотя ушундай тандоо бериш керек экен да. Үйлөрдү жый деп атам. Айтканды кылбайсың сен десек, биз ыңгайлуу баланы 100% неме жасап алабыз да, мындайча айтканда жаратып алат экенбиз, тарбиялап калыптап алат экенбиз. Тескерисинче, азыр жыясыңбы же 2 сааттан кийин же кечинде жыясыңбы? Же болбосо бүгүн тамак жасагың келип атабы, үй жыйгың келип атабы? Кимисин биринчи жасагың келип атат. Хотя бы тамакты биринчи жасайсыңбы же үйдү биринчи жыясыңбы? Хотя ушу сыяктуу тандоону бергенибизде балдарда бир аз болсо дагы кимисин биринчи кылсам, кимисин аткарсам деген ички ойлорун, сезимдерин туят да, сезе баштайт балдар. Ушундай тандоолорду жасатыш керек экен. Ал эми кичинекей балдар болгон болсо, аларга дагы өзүнө жараша милдеттерди, тандоолорду элементарный дүкөнгө барганда чупа-чупс ала турган болсо, 2 чупа-чупсты көрсөтүп, кызыл өңдөгүсүн аласыңбы же көк өңдөгүсүн аласыңбы деген тандоолорду берип үйрөтүшүбүз керек экен. Же болбосо дагы ошол эле кезде кийим алыш керек болгон болсо, мисалы үчүн өспүрүм курактагы балдарга да сен спортивный кийим алышың керек дейт, спортивный кийим алышың керек дейт экенбиз дагы. Спортивный кийимдерден өзүбүз дагы кошулушуп тандап, же болбосо муну олордун качествосу жакшы экен, материалы жакшы экен, сенин денеңе зыяны келбейт, ушулардын ичинен кайсысын аласың деген сыяктуу тандоолорду беришибиз жакшыраак болот экен. Негизинен психологдор айтышат, өспүрүм курактагы балдарга кийимди балага өзү дүкөнгө барып же өзү базарга барып, өзү тандап, өзү сатып алып келгени жакшыраак экен. Мына ошондо балдар жашоого, самостоятельный болууга, өз алдынча болууга көнөт экен да, мындайча айтканда бышат экен. Демек андан кийин эгерде биз 45 жашында дагы баланы башкарып ушундай кылып жашоосуна аралашып жүрө турган болгон болсок, биз балдарды бактысыз кылып аткан болот экенбиз. Экинчиден, мисалы үчүн көпчүлүк ата энелер ушул балдарынан сепарация болушпайт дагы милдет кылышат экен да. Мисалы үчүн бала каршы болсо, өзүм айтса, аралашпа менин жашоомо, өзүм билем деген түшүнүктөрдү айткан болсо, айта турган болсо, мен бар үчүн сен моундай болуп жашап жүрөсүң, мен бар үчүн сен ушинтип адам болуп калдың, мен бар экен мындай болуп калдың, кана сен өткөндөгү кылган, мен айтканымды кылбай өткөндө жасаган ишиң кандай болду эле, мына көрдүңбү акыбетин, мен айтканды кылбасаң ошондой болосуң, айтып турсам кылбадың деген сыяктуу сөздөрдү айтып, баланын катачылыктарын, кемчиликтерин бетине коюп көзүнө сая көрсөтүп, өзүнүн кылган иштерин милдет кылып, дагы эле өзү менен балдарды байлап алышат экен да. Эгерде биз ушинтип балдарга команда берип башкара бере турган болсок, балдар аң сезим жактан, психикалык жактан өнүгүп өсүүгө жолтоо болот экенбиз. Албетте бул сырттан караганда, мындайча айтканда, сонун болуп, идеальный бала болуп көрүнүшү мүмкүн экен сырттан караган адамгачы. Ал мектепти жакшы окушу мүмкүн, ошол эле кезде университетти жакшы бүтүшү мүмкүн, ишти жакшы иштеп атышы деле мүмкүн. Бирок жеке инсан катары, адам катары бактылуулукту сезбейт экен, бактылуу боло албайт экен. Ата эне бир нерсени түшүнүш керек экен. Ата эне мындай кылсаң ката болот экен, мен ушундай кылып ката кылып башыма келип түшүндүм, ушундай кылып болбой тургандыгын мен билдим, сен дагы мындай кылбагын деп көпчүлүк учурда балдарга пайда кылабыз деп атып, балдарды ката кылуудан тосуп атып, жашоодо жашаганды үйрөтпөй калат экенбиз да. Бала дагы ката кетирүүгө, бала дагы ошол катасынын үстүнөн иштегенге, бала дагы өскөнгө, өнүгүүгө эмне туура, эмне ката, эмне пайда, эмне зыян экендигин өз жон тери менен сезгенге уруксат беришибиз керек экен. Идеальный балдар сырттан идеальный болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок ички жан дүйнөсү трагедия, боштук, бул азап экен.
Так. Бұл жағын өзімше сақтап эле коеюнчу, кыскараак деп.